Ош ТВ телеканалының эфирдегі уақытысын жаңалықтар программасы улантат. Студияда мен Алмагүл Еркебайқызы болом. Саламатсыздарбы? Алгач бүгүнкү чыгарылыштан. Сузакта улуттар аралык кастыкты козутууга аракет кылгандар кармалды. Алар УКМК кызматкерлерине да кол салышкан. Машинада нормально иштешесиң. Жөн мантуз кандай. Ош шаарында курулушу жаңыдан башталган ипотекалык көп кабаттуу үйдөн башка региондун тургундары дагы үй сатып алышат. Жанагы кыска мөөнөттүүлүгү бүгүнкү күндөгү азыркы көйгөй. Ошол мөөнөт узартуунун мүмкүнчүлүктөрү жөнүндө азыр бүгүн иш алып барып жатабыз. Кандай мүмкүнчүлүктөр болот? Тууну өзгөртөбүз дегендердин өзү күн карама. Жогорку кеңештин депутаты желекти оңдоп түзөө демилгесине каршы чыкты. Өздөрү күн карама. Күн тийген жердин күкүгүнө айланып, күн тийген жердин күкүгүндөй, жетим көпөлөктөй, парванадай ар кайсы жерде айланып, ким эмне десе ошонун айдагына айдалып, байрагына байланып келгендер ошентип айта берет. Калайман Мушташты улутаралык жаңжалга айландырган эки жаран кармалды. Улуттук коопсуздук кызматы Жалал-Абадтагы чек ара бекетинде болгон окуяда улутаралык чагымчыл күчтөр бар экенин билдирди. Мындан улам коопсуздук комитети кечээ окуяга тиешеси бар эки шектүүнү сузактан колго түшүрдү. Чек ара бекетиндеги Мушташта күч кызматкерлерине дагы кол салуу болгон. Кененирээк алдыдагы сюжетте. Ютубка чыгарна. Түшүнөйүнбү? Машинада нормально иштешесиң. Түшүнөйүнбү? Жөн мантуз кандай. Аларды кайра ошо тергөөгө чакырганда тергөөгө да баш беришкен жок алар. Ошол себептен анын туугандары, ошол кармалгандардын экөөчү кармалбадыбы? Туугандары ал автомашиналарды талкалашкан. Өзүм кетем улар менен. Мен бул өзү колдурбайм. Буларды ошо жерде ошо Бегабад сентерде өзбектерди жөн коюп койбойм. 23 октябрда Жалал-Абад облусундагы кыргыз-өзбек чек ара тиркесинде жайгашкан Бегабад өткөрмө бекетинде Калайман Мушташ чыккан. Эки тараптуу жаңжалга мыйзамсыз акча алмаштыруу менен алектенген адамдар катышкан. Жаңжалда улут аралык мүнөздөгү белгилери аныкталган. Окуя орун алган жерге УКМКнын кызматкерлери келгенде шектүүлөр чагымчыл аракеттерге барышкан. Ошондой эле чек арачыларды коркутушкан. 2023 жылдын 23 октябрында Жалал-Абад облусунун Сузак районуна караштуу Бегабад текшерип өткөрүү пунктунун жанында мыйзамсыз акча алмаштыруу менен алектенген адамдар тобунун ортосунда массалык мушташ болгон. Ошол эле учурда конфликтте улуттар аралык мүнөздөгү белгилер болгон. Окуя болгон жерге УКМКнын кызматкерлери келип видеого тартып алышкан, бирок жаңжалдын айрым катышуучулары агрессивдүү жүрүм-турум көрсөтүп, чагымчыл аракеттерге барып, чек арачыларды коркутуп үркүтүшкөн. Окуяга байланыштуу УКМКнын Жалал-Абад облустук башкы башкармалыгы улуттар аралык чыр-чатактын чыгышына жол бербөө максатында аларды тергөөгө чакырган. Бирок чакыртылгандардын бири тергөөгө баруудан баш тарткан. Мындан улам коопсуздук кызматы шектөөнүн үйүнөн кармап кетүүгө аргасыз болгон. Ал учурда туугандары УКМК кызматкерлерине кол салып, уунасынын терезелерин талкалап салышкан. Дүйнөдөгү коомдук саясий абал кош турганда мындай Калайман Мушташтарды алдын алуу коопсуздукту камсыздайт дешет. Улуттар аралык жаңжал эң назик көйгөй экенин айтып, мыйзам алдында жазалоо керектигин белгилешет. Мыйзамда да органдагы кызмат адамдарына кол салуу же залал келтирүү жазасы так жазылган. СМН работниктеринин телести повреждения, денелерине жаракат келтирген, каршылык көрсөтүшкөн. Анан бул жерде улуттук касташуу пайда болгондугун байкалып турат экен да, ал жердечи улуттук касташуу эки элдин. Мында бул улуттук касташууну даярдап аткандар ким болбосун, өзбек болобу, кыргыз болобу, тажик болобу, кандай улуттагы адам болбосун, буларга катуу чара колдонулуш керек. Анткени сиз айткандай азыркы биздин мамлекетте эле эмес, башка жерлерде дагы улуттук касташуу бул жакшы жыйынтык алып келген жок. Мындан 13 жыл мурун Ош жана Жалал-Абад облустарында улут аралык жаңжал чыккан. Июн окуясы деген ат менен калган бул коогада расмий эсеп боюнча 446 адам каза болуп, 2000ге чукул киши ар кандай жаратылган. Бул окуя кайрадан тергелип, быйылкы жылы 3 сепаратист колго түшкөн болчу. Абдумалик Базарбаев, Шахрух Иминджанов, Ош ТВ.
Жогорку кеңеш бейөкмөт уюмдарга көзөмөлдү күчөтүү боюнча мыйзам долбоорун биринчи окууда суроо талкуусу жок эле колдоп берди. Спикер Нурланбек Шакиев элчилер бейөкмөт уюмдардын өкүлдөрү менен жолугуп долбоор тууралуу түшүнүк бергенин айтты. Мындан чочулай турган эч нерсе жок, өзүңүздөр АКШ, Европада ачык так болсун деген талапты коесуздар. Бизде да иреттүүлүк, тартип биринчи орунда, эч кандай тыюу салуу, кысуу басымтуу жок деген Шакиев. Мындан улам төрага депутаттарга сунуштарды жазуу жүзүндө беришин айтып, дароо эле добушка койду. Натыйжада 52 макул, 7 каршы добуш менен өттү. Демилгени Надира Нарматова баштаган депутаттар көтөргөн. Алар коммерциялык эмес уюмдардан ачыктыкты, тынымсыз отчет берүүнү жана финансылык операцияларын купуя сыркылбоону талап кылууда. Авторлордун айтымында бейөкмөт уюмдардын көпчүлүгү мамлекеттин саясий жашоо турмушуна кийлигишип, акцияларды уюштуруп, өлкөнүн ыраттуу өнүгүүсүнө каршы келген чечимдерди кабыл алуу үчүн коомдук пикирди түзүүгө умтулушат. Эгер мыйзам кабыл алынса, чет өлкөнүн өкүлү функциясын аткарган бейөкмөт уюм түшүнүгү киргизилет. Тагыраагы сырттан каржыланып, саясий иштерге аралашып жүргөн коммерциялык эмес уюмдарды чет элдик агент деп аташат. Президент Садыр Жапаров Кыргызстанга алгачкы рет расмий сапар менен келген Кытайдын мамлекеттик кеңешинин премьери Ли Сянды кабыл алганын өлкө башчынын маалымат кызматы кабарлады. Ал Шанхай кызматташтык уюмуна мүчө мамлекеттердин өкмөтү башчылары кеңешинин жыйынына катышат. Жолугушууда Кыргызстан менен Кытайдын ортосундагы эки тараптуу жана көп тараптуу кызматташтыктын кеңири чөйрөсү боюнча пикир алмашуу болгону айтылат. Жапаров акыркы жылдары Кыргыз-Кытай мамилелеринин активдешүүсү байкалып жатканын, ар кандай деңгээлдеги өз ара сапарлардын динамикасы буга далил экенин белгиледи. Анын айтымында эки өлкөнүн ортосундагы ынак коңшулук, достук, кызматташтык жана өз ара мамилелери ого бетер бекемделүүдө. Президент Кытай, Кыргызстан, Өзбекстан темир жолун белгилеп, курулуш эки өлкөнүн транспорттук логистикалык тармагындагы кызматташтыгын бекемдөөдө маанилүү звено болоруна токтолду. Ошондой эле жалпы чек араны эске алганда Кытай менен энергетика жаатында, анын ичинде энергиянын кайра жаралуучу булактары боюнча долбоорлорду ишке ашырууда Кытай инвестицияларын тартуу менен кызматташуу абдан келечектүү болуп саналарын кошумчалады деп айтылат маалыматта. Бишкекте Россиянын өкмөт башчысы Михаил Мишустин келгенин өкмөттүн маалымат кызматы кабарлады. Билдирмеге караганда, аны Манас эл аралык аэропортунан министрлер кабинетинин төрагасынын орун басары Бакыт Төрөбаев тосуп алган. Белгилей кетсек, Михаил Мишустин 26 октябрда Бишкекте өтө турган ШКУ КМШга мүчө мамлекеттердин өкмөт башчыларынын кеңешинин жыйынына жана Евразия өкмөттөр аралык кеңешинин жыйынына катышмакчы. Тууну өзгөртөбүз дегендердин өзү күн карама. Жогорку кеңештин депутаты Мирлан Самойкожо спикердин желекте оңдоп түзөө демилгесине каршы чыкты. Депутат көпчүлүк эл мындай сунушту колдобой жатканын белгиледи. Анын айтымында түндүктүн чекесиндеги күндүн нуру коломтодогу оттун, жалындын да белгиси. Башка нерселерди эле жасап, мамлекетибиздин ыйыгына тийбей эле коюлучу. 30 жылдан бери эң тамгабыз болуп келген жакшынакай желегибиз турат. Аны арбайтып, тарбайтып салсак лапух болуп калат. Анын кыргызчасы уйгак. Башка иштерибиз кокодон болуп турганда тууну өзгөртүүгө киришсек, эртең эшиктеги эл бизди кечирбейт, деди Самойкожо. Анда Нурланбек Шакиев эч кандай өзгөрүү, жаңы элементтер кирбей турганын, болгону баштапкы формасына кайтарып келүү максатталып жатканын айтты. Туунун авторлору да түп нускасы өзгөрүп кеткени боюнча айтып жатканын билдирди. Азыр сиз түндүктүн турганын, күндүн нурларын караңызчы. Ошол эле түндүккө окшойбу? Ошонун баарын авторлор өздөрү айтып жатат, деди спикер. Депутат эгемендүүлүк алган жылдан бери туура эмес жасалган туунун алдында турабызбы десе, төрага ошондой деп жооп берди. Бирок Самойкожо ага макул болгон жок. Эгемендүүлүк алган жылдарыбыздан бери туура эмес турган туунун астында турабызбы? Ошондой. Андай эмес, андай эмес. Анда мындай кылып коелу, анда мындай кылып коелу. Жолуңуз сизге көрсөтөт. Мына кече да жолуктук. Оригиналы таптакыр башка. Койсоңор. Урматтуу төрага, мындай. Туунун авторлору дагы ким күн карама деп аткан болсо, ошолор өздөрү күн карама да. Өздөрү күн карама. Күн тийген жердин күкүгүнө айланып, күн тийген жердин күкүгүндөй, жетим көпөлөктөй, парванадай ар кайсы жерде айланып, ким эмне десе ошонун айдагына айдалып,
байрагына байланып келгендер ошентип айта берет. Бул нерсени эгер мен эртең мынакей убакыт бериңиздер, анда эртең мен даярданам, дагы ошол авторлор менен да сүйлөшөлү, туу жөнүндө жакшыраак талкуу кылалы, өзгөртүп алып, анан кайра ушуга келип эртең ушул боюнча маселелер болбосун. Мен ушул нерсени кулактар кылып коеюн. Эшикте эл дугалы, коом дугалы, коом баары көпчүлүгү дээрлик атайын жалдап жаздырып аткандарды да көрүп атабыз да. Андан башка чыныгылар башка алек жокпу деп атат. Мен муну туура эле түшүнсөңүздөр, дагы душман көрүп албаңыздар. Эл менен эсептешишибиз керек го деп ойлойм мен. Ош шаарында курулушу жаңыдан башталган ипотекалык көп кабаттуу үйдөн башка региондун тургундары дагы үй сатып алышат. Мурдагы ипотекалык үйлөрдөн айырмаланып, сөзсүз Ош шаарынын тургуну болушу керек, же мамлекеттик кызматта иштеши керек деген талаптар жок. Бир гана талап батирдин акчасын 3 жыл аралыгында төлөп бүтүү шарт. Мындай кыска аралыкта төлөп коюуга ипотекалык үйгө муктаждардын көпчүлүгүнүн шарты туура келе бербейт. Үлүштүк курулуш ипотекалык программасынын максаты шарты тууралуу кененирээк кийинки материалда. Ош шаардык мэриясынын алдындагы муниципалдык ипотекалык компания куруп жаткан бул көп кабаттуу үйдөн ар бир жаран үй сатып алса болот. Башкача айтканда, буга чейин Ош шаарынын тургуну болушу керек, же болбосо мамлекеттик кызматта стажы болушу керек деген талаптар бар болчу. Бул жолку көп кабаттуу курулушта эч кандай талап жок. Мигранттар, бизнесмендер, жеке менчик компанияда иштегендер дагы үй сатып алса болот. Бир гана шарт үйдүн акчасын 3 жыл аралыгында төлөп бүтүшүңүз керек. Албетте мындай кыска аралыкка көпчүлүк жарандардын капчыгы туура келе бербейт. Ош шаарынын тургуну мамлекеттик кызматкер Жипара Абдурасулова социалдык ипотека алууга кезекке турган. Бирок андагы узун кезектен үмүтүн үзүп, ошол эле ипотекалык компания аркылуу курулуп жаткан үлүштүк курулуш программасы аркылуу үй алууну туура көрүшүүдө. Төлөө аралыгы аз болгондуктан бир бөлмөлүү батир алууну пландоодо. Ошондо дагы бир учурда 2-3 жумушта иштеп, айына 40 миңге чукул каражат дайындап туруусу зарыл. Айтылышына караганда муну төлөш деле оңой эмес, потому что 2 комнаталуу квартирага айына 70 миңден 90 миңге чейин аралыгында төлөшкө туура келип калат да. А бирок бизде Кыргызстанда мен мамлекеттин жумушунда иштеген үчүн мен айлыгым 20 миң тегереги болсо, жолдошум бир 30 миң тегереги болсо, эсептеп келгенде 3-4 бала менен буну төлөш кыйын. Адансатка биз өзүбүздө квартирада жашайбыз, еще биз квартплата төлөйбүз, айына 10 миңден төлөйбүз да. Ошонун баарын уже жеткиришти, элестетип бериңиз да. Ошондо жолдошум тапканы ипотекага кетет, мен тапканым продуктага, еще кошумча да удаленка иштерди кичине жасайбыз, потому что бизде уже чоң балам студент дегендей, садик, мектеп. Канча жумуш жасайсыз ошондо? Удаленка эсептегенде мен удаленка дагы бир жумушта иштейм. Ошо 2 жумуш менен да. Бир жумуш менен, тем более мамлекеттин айлыгы менен ипотека үй алыш аябай кыйын да. Биз мэрияга очередке деле туруп эме аласың, бирок ада күтүп каласың. Мисалы ГИК компаниясы азыр кичине 4 жылдан бери 5 жылдан очередте турасың, үйгө жетише албай атасың да. Муниципалдык ипотекалык ишкананын директору Кутманали Абдрахманов үлүштүк курулуш программасынын негизги максаты Ош шаарындагы асман чапчыган батир бааларына атаандаштык жаратып, туруктуу кармап калууга салым кошуу экенин айтат. Ал эми үлүштүк курулуш программасынан түшкөн каражатка дагы башка ипотекалык үйлөр курулат. Ош шаарында турак жай курулушун өнүктүрүү, ошол мезгилде турак жайга болгон бааны төмөндөтүү максатында Ош шаардык мэриясынын күч аракети менен конкуренция түзүү аркылуу турак жайдын баасын төмөндөтүү болуп эсептелет да. Демек, ар кандай Кыргыз Республикасынын жараны Ош шаарынан турак жай алууга муктаж болгон ар кандай жаран бул программанын катышуусу боло алат. Программанын негизги өзгөчөлүгү талабы болуп, алардын алдын ала төлөмдөрдү аткарып алуусу, анан калган төлөмдөрдү биз программанын жалпы узактыгы 3 жыл да. Ошо 3 жыл аралыгында төлөп бүтүүгө мүмкүнчүлүгү бар экендиги гана мындай талап болуп эсептелет. Ошондой эле үлүштүк курулуш программасы Ош шаарынан үй алууну каалаган башка региондордун тургундарына, мигранттарга чоң мүмкүнчүлүк экени белгиленүүдө. Анткени программадан үй алууга эч кандай талап жок. Каалаган адам сатып алса болот, болгону үйдүн төлөмүн 3 жылда толук төгүп бүтүүсү керек. Негизинен биринчи төлөм катары 30% төлөөнү суранабыз. Бирок жаран эгерде 30% төлөөгө мүмкүнчүлүгү болсо, аны дагы ошол график түзүп, төлөө графигин түзүп аткан жыл ичинде мындай жөнөкөй тил менен чачып берүү мүмкүнчүлүгүнө дагы ийбиз да. Демек, программа андай мүмкүнчүлүккө да бизге жол берет. Ипотекалык программада үстүк пайыз кошулбайт, ипотекалык программада кезек түшүнүгү жок.
ипотекалык программада документтик бир бюрократия жок да. Ошол артыкчылык болуп эсептелет. Бирок жанагы кыска мөөнөттүүлүгү бүгүнкү күндөгү азыркы көйгөй. Ошол мөөнөт узартуунун мүмкүнчүлүктөрү жөнүндө азыр бүгүн иш алып барып жатабыз. Кандай мүмкүнчүлүктөр болот? Кандай каржы булактарын табууга мүмкүн? Анан кантип ошол ортодогу айырмачылыктардын, убакыттын айырмачылыгындагы каржылык маселелерин жабууга болот. Ушул багытта азыр бүгүн иш алып барып жатабыз. Абдыжапар Акулов буга чейин тапшырылган муниципалдык ипотекалык үйлөрдү бөлүштүрүү комиссиясынын мүчөсү болгон. Ал үлүштүк курулуш программасы ипотекадан үмүт кылгандардын капчыгына туура келбес деген. Бирок программанын максаты актуалдуу экенин айтууда. Анткени Ош шаарында жаңы түшүп жаткан элиталык көп кабаттуу үйлөрдүн баасы Борбор кала Бишкектен да жогорулап бараткан. Муну жөнгө салчу же тизгиндөөгө таасир берчү механизм керек экенин мисал келтирди. Деген менен үлүштүк курулуш программасы дароо жыйынтык көрсөтпөйт, убакыт талап кылат. Эгер 2 бөлмөлүү болсо уже 60-70 миң тегерек. 3 бөлмөлүүнү керек болсо ошол бир 90 миң тегерегинде төлөш керек болуп атат да. Болгону төлөм мүмкүнчүлүгү барлар гана алып атат. Сиздин 2 же 3 батириңиз буга чейин болсо, мүмкүнчүлүгүңүз бар, 4-чү батирди алып койгонго ала бериңиз дегенде болот. Кээде баягы жарандык коом сөзсүз түрдө карап салыштырып көрүп, бул акыйкатсыздык болуп калып атат. Элдер 10 жылдап төлөй албай атса, мунун төлө кишилер үстөккө бостого ала береби дегендейчи. Азырынча мен бир нерсени байкап атат. Ошто азыр эң кымбат ошол жана батирлердин баасы болуп атат. Бишкекке караганда бизде кымбат болуп атат. Ушундай бум кетип атат деп так айтып койсок болот да. Менимче бул азыр эле жанагы жөнгө салып арзандатып ийет дегенде мен алысмын. Бирок эл муну акырын барып түшүнүш керек. Ошол ачкычы менен даяр батирди мына метр квадрат азыр бир $500 тегерегинде дейли, бул ачкычы менен даяр үй. Жана биз айтып аткан курулуш компаниялары жарым-жартылай бүткөн үйдү метр квадратын $600 сатып салыштырып көрүш керек. Эл эмнени алат? Үлүштүк курулуш программасы аркылуу Ош шаарында жалпы 5 жерде көп кабаттуу үйлөр курулууда. Алардан курулушу биринчи башталган үйдү батирлери толугу менен сатылып бүткөн. Жакында гана котлованы казылып курулушу башталган 96 батирлүү үйдөн сатыла элек 8 гана батир калган. Дагы 3 долбоор башталуу алдында турат. Андагы батирлер азырынча сатыла элек. Роза Акматжан кызы, Белик Мусаев, Ош ТВ. Кыргызстанда психикалык жактан жабыркап, ооруга чалдыккандардын саны өсүүдө. Мындай дартка кабылгандардын арасында эркек кишилер да басымдуулук кылат. Ошол эле учурда жин оорусуна чалдыгып, дем салуучулардын кезегинде тургандардын да саны өскөнү байкалууда. Ал эми адистер стресске кабылганда психологдон кеңеш албай, аны психикалык өнөкөт ооруга айландырып алгандар бар экенин айтышат. Эл арасында билинбестен өрчүп бараткан психикалык оорулар тууралуу кеңирээк кийинки материалда. Жана бакчылардын көбөйгөндүгүнөн бул оору келип чыгып жаткан жок. Бул барып күчөп, акыр пычак алып же болсо өзүнүз алам деп атып гана бизге алып келет да. Быйылкы жылдын эсебинен 2 эле эркек киши кайрылды. Оштогу психикалык ооруларды дарылаган бул ооруканага бир жумада 20-25 бейтап кайрылат. 170 койкалуу имаратта учурда 176 бейтап дарыланууда. Алардын баары психикалык жактан оор дартка чалдыккандар. Анткени жеңил түрүнө кабылгандар амбулатордук түрдө үйдө дарыланышат. Борбордун башкы дарыгери акыркы 5 жылда психикалык жактан жабыркагандардын саны өсүп жаткандыгын айтат. Арасында басымдуусу жин чыгаруучу дем салуучуларга барып жүрүп, оорусун өтүштүрүп алгандар дагы бар. Ошон үчүн бизге бат-бат келип түшүп атат, көбөйгөн саны ошондон болуп атат да. Анан бирок акыркы 10 жылдан бери караганда өсүү бар, бирок кандай эле кескин түрдө өсүп кеткен эмес. Бир эле эпидемия окшоп көбөйүп кетти деп айтканга болбойт. Анан ошону эле жеңил формасы башталып калганда анан ичине жиңирип калып жатты. Бизден эмес баягы восточный немеде восток тонкий дело дегенде ушуну да анан элде тартынып туруп анан баягы жин чыгарымдагар барышат, молдо барат. Барып күчөп, акыр пычак алып же болсо өзүнүз алам деп атып гана бизге алып келет да. Ошону эртерээк алып келсе эртерээк чыгат да биздечи. Ошондой эле эл арасында жин кирип кетиптир, дем салдырып коюш керек деген түшүнүктөр дагы бар. Врач, дарыгерлер бул психикалык оорунун бир түрү экенин айтышса, жинологдор тескерисинче мындай дартты эч бир дары-дармек айыктыра албайт деп караманча каршы пикирди карманып келишет. Учурда социалдык түйүндөрдө байкоо салганда жин оорусуна чалдыгып, жинолог, дем салуучуларга кайрылгандар да көбөйгөнү байкалат. Психикалык ооруну жин оорусу келтирип чыгарат, билип коюшуна. Акыркы жылдары руханий оору менен ооругандар көп. Себеби эмнеде деген болсо, адамдар өзүнүн оорусун билбей эле дарыланып жүргөндүктөн оорулар көп.
өзүндөгү диагноз, точный диагноз кое албай, али молдого барат, али врачка барат. Молдого баргандар сыйкыр бар десе, сыйкыр бар экен деп ошонун артынан жүрө берет. Молдого врачка барса, врач психологически чарчап калыпсың десе, аны жүрө берет, псих болот. Мындайча айтканда, өзүндөгү диагнозу жок адамдар руханий оору менен көп жабыркап жүрөт азыр. Руханий оору эмне дегенге кыскача айтып коеюн. Руханий оору жин, сыйкыр, көз тийүү, назар түшүү, апалар жакшы билет буну. Жанагы бирөөнүн көзү өтүп кетиптир деген ушул нерселердин баары руханий оору. Руханий ооруну эч качан таблеткага, дүйнө жүзүндө сакайта албайт. Руханий ооруну бир гана Куран гана сакайтат. Жин кирип кеткен болсун, стресс болсун, депрессия болсун, бирөө сыйкырлап койгон болсун, катуу чочуп кеткен болсун, бунун да симптому ушул. Эми дарылаганда буга дем салып отура берсең жакшы болобу? Жок, албетте. Ага өзүнүн дары-дармегин да кошуш керек болот. Дары-дармек менен дарылап отура берсе жакшы болобу? Жок, албетте. Ага дем салыш да керек болот. Ошон үчүн бир оору чыккандан кийин аны эки тараптуу дарылаганда гана ийгиликтүү болот. Адам эң биринчи чүнчүйт, ал стресске айланат, андан ары депрессияга жеткирүүсү мүмкүн. Бул этаптарда кайдыгер болуп, депрессия абалында жүрө берүү акыры барып психикалык жабыркоого алып келиши мүмкүн. Андыктан адистер психикалык оорулардын алдын алса болорун ага эң баштан көңүл буруу керектигин айтышат. Андан кийин кээ бир апалар айтып коет. Чокуңа бир коеюнбу, стрессиң чыгып кетет. Биз сенде малыбызда стресс дегенди билген эмеспиз деп, жеми алардын мезгили башка доор болчу да. Азыр Z коомундагы буларга алдын алыш керек, буларды психологиялык жактан колдоо көрсөтүш керек, буларды сөзсүз бышыктандырышыбыз керек. Ансыз болбойт да. Анан ошол алдын ала кайрылгандар деле бар бизде. Кыргызстанда психикалык жактан жабыркаган 51.207 адам каттоодо турат. Анын ичинен 21.551 аялдар. Ал эми 29.656-сы эркектер. Мындай оорулар менен жабыркаган эркек кишилер аялдарга караганда 8.105ке көп экени байкалган. Адистердин айтымында психологдон кеңеш алууга кайрылган эркектер дээрлик жокко эсе. Дал ушул себептен психикалык ооруга чалдыккан эркектердин саны салыштырмалуу көбүрөөк болушу мүмкүн. Мен өзүмдү кайраттуу кылып көрсөтүшүм керек деп жүрүп, өздөрү ошол ооруларга чалынып алышат да. Негизинен алдын алса болот. Алдын алыш үчүн психологко кайрылыш керек. Жол болсо психологко кайрылгандан уялса, атайын ошол стрессти, депрессияны чыгара турган жерлерге барып, азыр айткандай суу ваннасы, калдыйланып, залга барып, жок эле дегенде барып футбол ойносун. Учурда өлкөдө психикалык оорулар жана психикалык активдүү заттарды колдонуунун ден соолукка тийгизген кесепети тууралуу калкка маалымдоо боюнча 1 айлык жүрүп жатат. Анын девизи психикалык саламаттык адамдын универсалдуу укуктарынын бири деп аталат. Ал эми Дүйнөлүк саламаттык сактоо уюмунун маалыматы боюнча жер жүзүндө 450 миллиондон ашык адам психикалык же неврологиялык оорулар менен жабыркайт. Роза Акматжан кызы, Шахрух Иминджанов, Ош ТВ. Мына ушундай маалыматтар менен кечки жаңылыктар топтому жыйынтыкталат. Кайрадан эфир аркылуу амандашканча саламатта калыңыздар. Алдыда түз эфирдин жүрүшүн Дүйнө жаңылыктары улантат.